Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү райымды Аллах Тааланын исминен баштайбыз. Урматтуу мусулман туугандар, Аллах Таала Рамазан айынын ичинде кармаган орозолорубузду кабыл кылган болсун. Аллахым ар бирибизди эки дүйнөлүк бактылууга жеткирген болсун жана азабынан уткарган болсун. Бүгүн сиздерге Рамазан айынын ичинде кайсы иштерди аткарып Кудай Таалага жакындасак болот? Деги эле Рамазан айында эмес, ар бир айда, ар бир күнү Аллах Тааланын астында кантип даражабызды көтөрөбүз жана кантип биздин каталарыбызды өчүртөбүз. Ошол жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте ушундай келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала адуллукум ала ма ямхуллаху бихил хатая ва ярфау бихи даражат." Силерге Аллах Таала каталарыңарды өчүрүп, даражаларды көбөйтө турган, даражаларды көтөрө турган нерсени жөнүндө айтайынбы дейт. Пайгамбарыбызга ар бир сахаба ошондой суроо бергенде "Калу бала я Расулуллах", албетте Аллахтын элчиси дешти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын эң биринчиси исбагул вудуи алал макарих ва касратул хута илал масажид ва интизару салати ба'да салат фазаликумур рибат. Анын эң алгачкысы кыйынчылык болуп, суук болуп турганда, мүмкүнчүлүк болбой турган учурларда дагы дааратты толук алып намаз окуу. Экинчиси мечиттерге көп кадам кылуу. Мындайча айтканда 5 убакыт намазга каттоо. Албетте 5 убакыт намазды мечиттерге каттоо окуу биздин мазхаб боюнча сүннат муаккада, бекемделген сүннөт деп эсептелет. Пайгамбарыбыздын башка бир хадисинде 5 убакыт намазды жамаат менен мечитте окуган адамдын сообу жалгыз үйүндө окуган адамга караганда bir риваятта 25 эсе, bir риваятта 27 эсе сооптуу деп келет. Ошол себептен бул Рамазан айынын ичинде дагы мечиттерге көбүрөөк каттаган болсок, албетте соопторубуз дагы эселеп көбөйөт. Бир окуяда ушундай бир такыба адам, дайыма мечитке каттаган адам бир күн эртең менен кийинип алып мечитке баратса, жол жамгыр жаап, жол ылай болуп калгандыктан жолдон тайгаланып жыгылып кетет. Баягы адам эми кир кийим менен намаз окуганга болбогондуктан кайра үйүнө келип кийимин алмаштырып, дагы кетип атып жамгыр аябай ылай болуп жамгыр жаагандыктан дагы тайгаланып жыгылып кетет. Үчүнчү жолу келип кийимин алмаштырып алып жолдо баратканда эми жыгылып тайгаланып баратканда бирөө келип кармап калат. Анан ал адам аны жетелеп алып мечитке чейин барып, мечитке кирейин дегенде баягы адам сыртта калганда: "Ой, бурадарым, бир тууганым, мени ушуга чейин жетелеп келдиң. Эми мен менен чогуу кирип намаз окубайсың" дегенде: "Жок" дейт. "Мен шайтанмын" дейт. "Мен мечитке кире албаймын" дейт. Андай сен шайтан болсоң, эмне себептен мени ушуга чейин жетелеп, жыгылуудан мени сактап калдың дегенде, Аллах Таала сен биринчи жыгылып кайра үйүңө барып кийимиңди алмаштырганда сенин күнөөлөрүңдүн баарын кечирип салды дейт. Экинчи барып кийимиңди алмаштырып келгенде Аллах Таала айылыңдын, элиңдин күнөөлөрүн кечирип салды. Эми үчүнчү жолу жыгылып баратканда кармап калганым бүткүл үммөттүн күнөөсүн кечирип салбасын деген оюм болду дейт. Ошондуктан биздин намаздарга, мечиттерге чуркаганыбыз Аллах Тааланы ыраазы кылат, Аллах Тааланын кечиримине ылайык болобуз жана шайтанды ачуулантып, шайтандан алыс болуп, шайтанга биздин чыныгы душман экенибизди белгилей турган нерселер болот. Андан кийин вантизар сала ба'да сала, намаздан кийин намазды күтүү. Бул жерде эми намазды окугандан кийин ошол жерде отура берип эмес, балким чын эле Аллах Тааланы зикир кылып, эстеп, Куран окуп, китеп окуп, тасбих айтып, Аллах Тааланы мактоочу сөздөрдү айтып, же кандайдыр бир ортосунда иш кылган болсо дагы намаз убактысы качан келет экен, намаз жакындап калдыбы деп ынтызар болуп, чын жүрөктөн берилип, Аллахым ушу намаз убактысы кирсе мен намаз окусам деп ичинен сүйүп намазды күтүү, мына ошол Аллах Тааланы ыраазы кыла турган, Аллах Тааланын астында даражаны көтөрө турган нерсе. Ким мына ушундай амалдарды кылган болсо, албетте мына фазаликумур рибат, мына бул Аллах Таалага бекем болуу, Аллах Таалага жакындоо деген нерсе. Өзгөчө Рамазан айынын ичинде биз намаздарга бекем бололу. Мурдагы каза кылган намаздарыбызды окуп алалы. Намаздарды бул Рамазан айынын ичинде каза кылбаганга, тескерисинче нафил намаздарды окуганга аракет кылалы. Анткени бул Рамазан айынын ичинде кайсы бир адам бир нафил намаз окуган болсо,
Ал адам башка айлардын ичинде бир парз намаз окуганга барабар болот. Ал эми кайсы бир адам бу Рамазан айынын ичинде бир парз намазды окуган болсо, ал башка айлардын ичинде 70 парз намазды окуганга барабар болот. Ошондуктан Рамазан айынын ичинде көбүрөөк намаз окуганга аракет кылалы. Аллахым бизди намазыбызга бекем кылган болсун. Окуган намаздарыбызды Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.